Салам достор, biz Алыскы Ош облысынан 200 шақырым, район борборунан 100 шақырым алыстықтағы Алайку жергесіндебіз. Бұл жерде Алайку этно фестивалі өтіп жатқан екен. Замандаштың бұл жолғы программасында мына ушул Алыскы Алайку жергесіндегі замандаштарменен бірге сіздерге атайын репортаж тартуулоону туура көрүп жатабыз. Анда эмесе кызыктын баары алдыда. Perfect. Men tereң ишенем. Bir zamanda ушул Алайку жерибиz өнүгүп, шаар болуп, туристтик центр болуп айланат. Силерсиз эч нерсе кыла албайбыз. Колубуздан келишинче мамлекет өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына акыркы 2-3 жылдан бери аябай эле басым кылып, аймактарды өнүктүрөйлү деп жардам берип атат. Жеке ишканалар буюрса, жаштар кошулгула бирге көпчүлүк менен ушул кичине мекенибизди даңазалайлы. Ушул Алайку деген сөздүн биринчи асын менен уусун алып койсо англис тилиндеги like деген сөз болуп калат экен да. Бул мага жагат деген сөз да. Бул Алайку дүйнөгө жагат дегенди билгизет. Ошондуктан муну дагы иштеп чыгыш керек да. Мүмкүн А таңбасы менен У таңбасын башка формада, лайкты башка формада жазып, анткени биз дүйнөнү кыдырып жүргөндө көп мамлекеттер ушундай слогандарды, ушундай девизлерди чыгарышат, реклама кылышат, ушуну жарыя кылышат да. Бул интернетте англис тили бат тарайт. Ошондуктан баарыңыздарды чакырам, мына жаштарды ушуга дагы сунуш берсеңиздер. Көрүп атасызбы? Аласызбы? Эже көргөзмөгө коюлдубу же сатка коюлду? Сатка. Başına çıksa satar. Başına çıksa satabız. Bu yıl экинчи жолу өтүп атыптыр. Туристтер алып атабы эми? Alganda alıp atat, kömür kotat. Булар канчадан мына? Bildi. Миңденби? Буну эми үйгө босоого коет, а? Kısa oldu. Эжеке, эмне үчүн баардыгын кийизден жасап койдуңуздар? Мисалы, муну көргөндө кагаз окшойт деп ойлодум эле мен. Кийизден дагы, эгерде кагаз болсо кагаздан деле ар кандай эле жасата берет. Азыр Кийизден боёго өзүндө да. Көргөзмөлөргө алып барабыз, ошондуктан кагаз болсо Өчпөс үчүн, чыдамдуу үчүн. кийизден өңү да өчпөйт, түсүн жоготпойт. Ошондуктан биз мунун баардыгын кийизден жасаганбыз. Азыр Кагаздан жасалгандарды. бул жерде эмнени түшүндүрөт? Мисалы, бул жерде мына мисалы кийизден жасалган. Бул бала бакча болгон үчүн жомоктор, мына сандар мисалы бала бакчага тиешелүү нерселердин баардыгы жасалган. Мунун баардыгы жомок. Бул болсоң кадимки кыргыз боз үй, боз үйдүн ичиндегилер сеп, боз бешик дегендей. Биз Тетиги жерде төө турат, бул эмне, төө, бул эмне ичип жейт, кайда жашайт, ушулар. булар эми сатылып сатылбайбы азыр? Калычы болсо. болсо сатылат. Бул жагы кызыгына келе баштады окшойт, а? Ana çögünden buyagı mına ilini. Кандайсыздар эжелер? Жақсыңар, келгиле балдар. Келдик. Турасыңар. Жаргылчак. Жаргылчак, илгеркинин жаргылчагы. Тарпан. Буга азыр арпа салып койгонсузбу? Арпа салып атасызбы буга? Азыр эми илгери арпа, будай тартканда. Мына ошодон чыккан таркан. Андан остигире токтом мычкып койсок. Мычкып буну каттып койгонсуз. Каймакка мычкып койгонмун. Жеп көрсөң маза. Бунун эмненин талканы? Мына арпадан жасалган Мына жерденби? Ошодон жасалган талкан, бышырылган. Дамышынын бир нерсе коштуңуз. Каймакта. Каймакка жасалган. Талкан ушундай болот да, куургандан кийин ушундай маштайсың. Илгери ошентип берген да балдарга маштап. Гүл азык деп. Бул соку. Ке, сен да алып ке.
Бізге досымаға неме қымыздан көй балдар өстейсің. Келе. Ого, бұл чаңашта қымыз даярдап атасыз. Даяр болайын деді ме? Даяр. Даяр. İçsek бола ма? Hazır kıyas. Чыныгы алайкунун кымызын азыр жаңы гана даяр болуп тур. Аш көрөйлү. Bismillahirrahmanirrahim. Salma jet qayralı. Ilgari деген ушинтип талкандан чайып, кымыздан. Буну канча саат даярдадыңыз? Муну эрте менен Sar menen kechkiçe sar menen. Эртеси саар менен неме кыласың да. Dayar bolur. Катай фестивалга даярдап келипсиздер. Азыр деген кымыз чыгып калган. Мына майлуу Жайлообуз немеде. чыныгы алайкунун кымызы мына. Мынандай болот. Аткылак туган иштеп таш башат деген жер. Бисмилла. Деген жер. Ой. Cenayını tanıyım. Салам алейкум. Qanday, жақсысыңар, жақсы. Кандайсыз? Жақсы, жақсы. Жақсы. Құдайға шүкір, жақсы. Жеңем даярдаган шырдактарды алып келдиңиз. Жақ келдік hem көргізіп bakmamızda. Şu bugün festival болады деген даярданып келдік. Мына көргізімдерді қойдық бардығы. Мына олысы туш киіз деген болады. Мына олысы шырдақ дейді. Ат жаптық. Ана қарышқыр тері, мына куржун. Мына ақтары чий болады. Ана аяқ қап касасы менен. Мына жүгөн. Кайыш кене жүгөнүңүз жакшы. Өрмө жүгөн деп коет. Бул карышкыр тери сонун кене. Карышкыр тери бул көкжал болот. Көкжал эң чоңу. Эң чоң, карышкырдын чоңу болот бул. Мындай караганда мен боюман узунураак окшойт, Чоң карышкыр экен да. Эң чоң карышкыр ушул. Эми бул фестиваль 2 жылдан бери өтүп атыптыр. Мындай жергиликтүү элдерге, ушул жергиликтүү алайкулуктарга кандай пайдасы тийип атат ушул фестивалдын? Эми бунун пайдасы өтө эле чоң да. Бул унутулуп бара жаткан буюмдарды кайра жаңы муундарга бул үлгү болуп калат да. Жаңы муун көрөт, ушуга кызыгат, кайра ушунда буюм жасагысы келет. Эң негизги сабак ушул да. Адан сырткары мына элдер көңүл ачып атат, мына концерт көрүп атат. Ар кандай нерселерге үлгү алат да. Жаштар тарбия алат да. Бул жакшы да менимче. Туристтерди да чакырып, ушул конок үйлөрдү даярдап жатты кыргыз үйдөнчү. Туристтер бир аз келип атабы мындай? Эми туристтер былтыр калганда быйыл келиши түзүк го ченимде. Мен көп байкадым, аралап көрсөм көп туристтер жүрөт да. Бул деген жакшы самалык да. Бул жылдан жылга өнүгөт. Бул деген фестивал негизи. Биз азыр фестивалдын бир тарабын гана көрүп чыктык. Бул жакта кол өнөрчүлөр, тамак аштар коюптур. Эми бир тарабына өтөбүз. Ал жакта кымыз эң негизгиси кымыз, ошол тамак аштар коюлган. Анда эмесе кеттик. Эже кандайсыз? Жақсы, рахмат. Болгон тамак ашты алып келдиңиз. Болгон кыргыздарда атабыздан калган ушу улуттук тамак аштарын болушунча ушу көргөзмөгө алып келдим. Бизде натуралный кымыз, каймак, айран, урут баары жолу бар. Аси, быжы деп коет, ширингүрүт, куймак, каттама, чакчак, жөргө, бал борсок, ушулардын баары, борсоктордун баарын түрүн жасап келишти. Ушу жерде биз бүгүнкү мына фестивалга көргөзмө кылып, жәрмеңке кылып алып келдик. Туристтер мындай келип кызыгып жүрүп алуутабы? Аябай талканга маани берип атат, мычкылга маани берип атат. Мындай даамды биз тата элекпиз деп. Кымызга аябай сыктанып атышат, кымызыңыздар чанаштан эмне эле куюп келген кымызды деп аябай сурап атышат. Сатып алабыз деп да келип атышат. Ошо жакшы. Май курут дегениңиз ушулбу? Майлуу курут, чөбөгө кошулган майлуу курут. Ширинирээк болот да? Аябай көңүлгө тиеге жакшы. Ширинке, майлуу экен. Кайсыл продукциялары ушул чет жака экспорт болуп атат? Кайсыл мамлекетке ушул жергиликтүүлөрдөн эле алып атасыздар ошол? Жергиликтүү алайку компаниясы менен иштешебиз, алайку органикс компаниясы менен. Анан биз алган продукциялардын ичинде экспортко чыгарылган продукциялардын ичинде алайку чий куруту, бакай куруту, жармасы бар. Андан
тышкары кымыздар бар, аябай даңдуу, сапаты аябай жакшы таңганчыктары, мондай тоголок куруттар вакуумный упаковкадагы. Буларды биз негизи Россиянын Москва шаарына, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург шаарына, азыр жакын Екатеринбург шаарына да жөнөтүп жатабыз. Элдерди кабыл алса аябай жакшы. Жада калса биздин өзүбүздүн жергиликтүү кыргыздар элдер эле эмес, башка элдерге да жайынтайын деген жакшы максатыбыз бар. Ошол эле мезгилде орустар дагы сүйүп ичет, жаган кыргыздар өзүлөр деле эмес да. Кисломолочный напиток болуп эсептелген үчүн алар дагы ушундай сүт азыктарына жакын болгон үчүн кабыл алуулары жакшы да. Мен Алайкуга бүгүн эртең менен келдим. Мага бул жер аябай жакты. Абасы таза, жаратылышы кооз экен. Ал эми жарманкеге коюлган тамак аштардан мага жакканы боорсок болду. Уюштурулуп жаткан оюндарды да ойноп көрдүм. Мага жакты. Биз азыр Алайкунун так ортосундагы сүттү кайра иштетүүчү кичи цехте турабыз. Бул жерде адеби боюнча мындай ак халат кийип анан кириш керек экен. Анда эмесе ошол адебин сактап, өзүнүн адеби менен кирели. Алдыда ошол цехте эмне жумуш кылат, ошону кенен өзүнүн ээсинен интервью алып сиздерге маалымат алып беребиз. Assalamu alaikum. Салкам. Бул жер Азыр жаңы эле тазаланыптыр, э? жок, азыр процесс эми бүтүп атат. Сар менен сүттү кабыл алдык. Сүттү бул жак менен кабыл алабыз. Чипкаланып, насос аркылуу. Ошол приемный емкостьке түшөт. Бул жерден кечеги сүттөрдү топтоп, муздак сакталып турат. Жергиликтүү элдер алып келет. Сатып аласыздар. Сатып алабыз. Сатып алып туруп, сүттү алардын мурун лаборатория, ушул жердеги лабораториядан текшертип алабыз. Жанагы кычкылдуулук, майлуулук, дагы 6 түр анализди ушул жерден өткөзүп туруп, анан сүт жанагы немеге ылайыктуу переработкага ылайыктуу дегенде кабыл алабыз. 2 күндө сүттү бир топтоп туруп, анан кийин ушул бышырма казандарга сүт түшөт. Бул жерден канча литр болот ушунда? Бул 2 тонналык емкостьтерибиз. Температураларды панелдерде көрсөтүп турат. Бул жерден сүттү ысытып алып туруп, кийин ушул сепаратор аркылуу майын бөлүп алабыз. Майын бөлүп алып туруп, майы алынган сүт бул жакка өтүп туруп, бул жерден окончательный жанагы сүттү бир кайнатабыз. Кайнаткандан кийин сүт пастеризатор аркылуу муздайт. Муздатабыз. Муздаткандан кийин пищевой пластик чакаларыбызга алып кирип ал жерден айран кылабыз. Бул жактан. Бул жактан. Азыр ушуну көрсөткөн болот. Бүгүнкү сар менен кабыл алынган сүт процесстен өтүп Кирсек болот да? Жылытуучу баягы орап коебуз го, классикалык технологияда жакшыраак ачсын деп. Ошол сыяктуу да, мына жерде азыр 40 градус. Бунун ичинде азыр карасаңар сүт айран болуу процессинде. Бул жерден 7-8 саатта сүт ачып айран болот. Айран болгондон кийин бул бөлмөдө ушул стеллаждар менен муздатуучу бөлмөгө түшөт. Муздатуучу бөлмөдө муздайт. Бир сутка кармайбыз, муздайт. Муздагандан кийин сүзмө болот. Дароо эле. Ооба. Дароо эле сүзмө болот. Сүзмө болгондон кийин бул сүзмөнү алып туруп бул аппаратта туз, чөбөгө, калемпирди кошобуз. Кошуп булай бир масса болот.
ал жақтан шыққан қаймақ бұл жерге салынып, бұл граммаждатындай тегіс 200 грамм салмақтан еметеміз. Анан сүзмеден құрттарымыз тоғылықтары. Бұл жерден құрған өлшемін бар. Бұлармен тоғылықтары жасалған болмайдан Biz hazır aparat öz hoşuna getip kaldılar. Bu жерге жаңы аппарат алды, ал бөлігі азырақ аппарат. Bu жерге çoğurak алатабыз. Ал бірдей диаметрде, бірдей формада çoğurakta бөлізді береді. Адамда бұл құрттар енді қолмен емес екен, бұл аппараттар қолданылмайды. Завод қой, еші завод болып қалып тұр енді. Ушул жергиликтүү фермерлер сиздер каалаган, сиздер талап кылган орусча айтканда объем көлөмдү берип атабы? Былтыр баштады эле, былтыр азыраак болчу. Жылдан жылга көбөйүп атат. Быйыл биз бир 70-80% загруз оборудованияны уже иштетип атабыз. Буюрса ушул күзгө чейин 100% немебизге чыгабыз, мощностьибизге чыгабыз. Мындай көлөм канча болуп калат ушунда? Ошондо көлөм күнүгө 2 тонна сүттү каде иштеткенге чыгабыз. Жалаң эле сүт эмес, биз элден ошо сүзмө, кымыз, элден кандай азыктар болсо ошолорду дагы алып, аларды дагы сатыкка чыгарып атабыз. Биз алыскы Ош облусунан 200 чакырым алыста жайгашкан Алайку жергесине болгон сапарыбызды дагы жыйынтыктайбыз. Алайку деген брендти дүйнөгө жайылып жаткан замандаштарыбызга ийгилик каалоо менен бүгүнкү программаны да соңуна чыгарабыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.